Салам достор, бүгүн сабагыбызды улантабыз. Өздүк кабинетте статустар жөнүндө сөз кылсак. Өздүк кабинетке киргенде, мои заказыга киргенде ар түрдүү статустарды көрсөк болот. Же болбосо иштөө учурунда байкасак болот. Статустар дегенде 4 статус бар, даже 5 статус бар. Готов к сборке деген бул заказды эми өткөрүп көрсөк, азыр мисалы үчүн 61 683 деген заказ готов к сборке деп турат. Бул демек заказ азыр өткөрүлдү график боюнча чогулганга даяр деген сөздү билдирет. Өзүнүн сааты график боюнча келсе, бул чогулганга статуска өтөт. Чогулганга собирается деген статуска өтөт. Собирается деген бул чогулуп жатат деген статус. Мисалы азыр көрсөк, 55-367 накладной, 55-364 2 накладной статус собирается. Демек, бул 2 накладной складта чогулуп жатат. Кызматчылар иштеп, чогултуп, ал эми бул товар 2 накладной 6 августка түшөт деп предварительно датасы. Готов к сборке дагы датасы турат, 10 август деп числосу коюлган. Доставлен деген статус болот. Бул жеткирилип, бул накладной ушул складта турат деген сөздү билдирет. Ал эми доставляется деген статус бар. Доставляется деген бул демек Бишкектен складтан чыгарылды и жолдо келип жатат деген сөздү билдирет. Пункт выдачи точкага жете элек деген сөздү билдирет. Доставляется жеткирилип жатат деген. Демек, жолдо Ош болобу, Баткен болобу, Бишкек болобу, ошол аралык складтан чыккан товар точкага, пункт выдачага жеткирилгенге чейин доставляется деген статус болот. Ал эми Москвадан биз кийим-кечелерди заказ кылабыз. Ал кийим-кечелерди пока белгисиз даталары болгон болсо, числолору утвержден деп статус берилет. Утвержден деген статус бул демек менин атыма жазылды, мен уже ээлеп койдум деген сөздү билдирет. Аны төлөп койсок дагы боло берет, эгер бал керек болгон болсо төлөбөсөк дагы боло берет. Өзүнүн учуру келгенде утвержден деген статус складка түшөрү менен готов к сборке деп өтүп калат. Готов к сборке деген бул уже чогулганга даяр деп туруп бизге дата берилип калат. Ал эми утвержден деген статуска дата берилбейт. Дата деген турган жерге, мисалы үчүн 10 август деп турган жер болсо, бул утвержден деген статуста дата берилбейт. Предварительно дата коет, предварительно эсептеп поставкага карап туруп дата коюлат. Ал эми биз көбүнчө автозаказдар утвержден болуп калат. Анткени биз Бишкекте складта түгөнүп калган үчүн, же болбосо кийим-кечелерди көбүнчө Москвадан складтан заказ кылабыз, же болбосо ал товар жолдо келаткан болушу мүмкүн. Складтан Москвадан заказ кылышыбыз мүмкүн, ал жерде в наличии бар болушу мүмкүн. Же болбосо биз заказ берип, ал даже Москванын складында эмес, поставщик менен дайыма заказ бергенде поставщиктен керектүү размерин заказ кылып алдыртып алсак болот деген программада жазылган болсо, демек биз максимум мурда 4 жума болгон болсо, Москвадан поставщиктен чыккан жеринен бизге колубузга максимум эң көбү узагы 3 жумада товар келет. Ушул видеом статустар жөнүндө атайын отдельно бөлөк видео жасайм деп, түшүндүрөм деп, отдельный пункт менен белгилегем. Түшүнүктүү болду деп ишенем. Кийинки сабагымда көрүшкөнчө.